Бар жоқты келтіріп, бар жоқты шерге келіп қойып. 6 машинаны барды ұнықтырып, елден ұшынша мені қарызы қылтырып, азы мен көшеде қалдым. Не қылышымы білбеймін. Ысыкөл облусунда казинолордун ичине уруксат берүү сунушталган долбоордун демилгечилери депутаттар Дастан Жумабеков менен Бактыбек Турусбеков болгон. Алар долбоор өлкө экономикасына салым кошуу, туристтик тармакты өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу максатында иштелип чыкканын жазышкан. 2012 жылдын 1-январында Кыргызстанда кумар оюндарынын ишине тыюу салган мыйзам күчүнө киргенин белгилеп өтүшкөн. Демилгечилер кумар оюндарынын ишине тыюу салуу мамлекеттик бюджетти бир жылда 600 миллион сом жоготууга, ошондой эле 11 миңден ашык жумушчу орундарынын жабылышына алып келгенин айтышкан. Экономика тартыштыгына байланыштуу кылды, жогорку кеңеш карап берди. А бунун түбүндө өтө жаман нерсе турат да, биздин Кыргызстанга бул казино дегендин пайдасы жок эме да. План боюнча 1000 гектардан ашык жерге бир нече отель жана казино куруу пландалууда. Долбоордо кумар оюндары ушул аймакта гана ойнотулары, ал жакка Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилбей турганы каралган. Бул долбоорду кече күнү 21 апрелде жогорку кеңештин депутаттары колдоп, биринчи окуудан өттү. Бул боюнча азыр коомчулукта түрдүү сын пикирлер айтылууда. Эми азыр ачыштын кажети жок. Себеби чет элдик жарандарга деген мыйзам толук иштебеши мүмкүн. Ар бирин сен чет элдиксиң, анан бул чет элдик эмес деген нерсе, бул кумар оюну деген өтө бул чоң глобалдуу нерсе да. Ал адамдардын кумар оюнунда акчасына карабай, эч нерсеге карабай, ал коррупция же болбосо акча берүү ошол жерде бардыгы. Бул чоң нерсе сыртынан бир жөнөкөй айтылганы менен. Деги эле мен оюм каршымын. Тапканын сала бербей ала берген жогоркулардын жоругунан улам жооруп бүткөн капчыкты кумарканадан түшкөн каражат менен бүтөйбүз деген негиздеменин өзү туура эмес. Андан башка да булактар толтура деп айткандар арбын. Башка толтура мындай акчап келе турган булактарды деле кылса болот да Кыргызстанчы. Бир эле келип эле оңой жол таба калып эле анан именно кумарканаларды коюп алып эле ошонун акча таба калабыз деген. Менин оюмча буга чейин деле кумарканасыз эле келатты. Уже 10 жыл болуп калды. Ойногусу келген адам өзү бир жерден таап алып ойноп атат. Ошон үчүн каршымын мен деле. Кыргыз менталитети үчүн да кумаркананын болгону туура эмес. Андан түшкөн акча кандай жол менен келгенин эч ким билбейт. Демек, арам акчада береке да, ырыскы да болбойт. Бул үчүнчү тараптын көз карашы. Бул арам нерсе Кыргызстанга жакшылык алып келбейт. Арам нерсе наоборот Кыргызстанды аркага тартат да. Адал нерсе менен иш болсо, ошо адал нерсе Кыргызстанды көтөрөт буюрса. Ага каршы мына кумар ойногондон көрү пайдалуу иш кылыш керек, китеп окуш керек жок дегенде үйүнө жардам кылыш керек. Кыргызстанда азыр мындан башка да көйгөйлөр көп. Кычыра белден баскан кымбатчылык, каатчылык карапайым жарандардын абалын жарга такады. Ошол эле учурда миграция, жумушсуздук деген бүтпөгөн маселелер бар. Ушул кырдаалда кумаркана ойноткусу келгендердин жолу болсун деген сөз бүгүнкү коомчулукта. Тагайбек Акматов, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.